بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Урматтуу мусулман, бир тууганым, сиздер менен биз тахажжуд намазынын ордуна жүрүүчү ибадаттар тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Мына ушундан бүгүнкү 5-чи сабагыбыз хуснул хулук. Жакшы кулук мүнөздө болуу. Ан Айша радияллаху анха قالت. Айша Аллахтан разы болсун айтат: Сами'ту Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям якул. Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын айтып жатканын уккамын. Иннал му'мина ла юдрику би хусни хулукихи даражати қаймил лайли саймин нахар. Чындыгында момун адам өзүнүн жакшы кулук мүнөзү менен түнү бою намаз окуган, күндүзү орозо кармаган адамдын даражасына жетет. Бул хадисти Имам Малик, Имам Ахмад, Абу Дауд, Ибн Хиббан жана Хаким чыгарган хадис. Шейх Албани бул хадисти өзүнүн Сахихул Жами' деген китебинде бул хадис амал кылууга жарактуу таянса болот деп кабарлайт. Демек, урматтуу мусулман, бир тууганым, биз кулук мүнөзүбүздү оңдой турган болсок, анда түндө тахажжуд намазынын соолуна эргешет экенбиз. Мына ошо менен биргеликте күндүзү орозо кармаган адамдын даражасына жетет экенбиз. Мына ошондуктан кулук мүнөзүбүздү оңдогон аракет кылайлы. Жакшы кулук мүнөз деген бул адамдардын баары менен жакшы мамиледе болуштук жана аларга зыянын жеткирбештик. Мына ушул жакшы кулук мүнөз. Эми Абу Тайиб Мухаммад Шамсиддин Абади рахимахуллаху таала өзүнүн Аунул Ма'буд Шарху Сунан Абу Дауд деген китебинде жогорудагы айткан хадисти төмөндөгүчө шарыктап түшүндүрүп берет. Айтат: чындыгында жакшы кулук мүнөз ээсине мына ушундай улуу соо берилди дейт. Анткени күндүз орозого кармаган адам, түндө тахажжуд намаз окуган адам өзүнүн нафсысына каршы күрөшөт дейт. Өзүнүн нафсы калоосуна каршы күрөшүп орозо кармайт. Өзүнүн нафсы калоосуна каршы күрөшүп түндөсү уйкусунан ойгонуп тахажжуд намазына турат дейт. Ал эми кулук мүнөз жакшы адам дейт. Бул адамдарга аралашкан кезде адамдардын табияты аркыл болот. Алардын адеп акылак мүнөздөрү аркыл болот дейт. Мына ошолорго каршы күрөшөт дейт. Бир эле нафс эмес, бир нече нафсыларга каршы күрөшөт дейт. Бирөөдөн кандай жаман сөз уккан болсо, мына ошого сабыр кылат дейт. Бирөөдөн зыян алып калган болсо, мына ошону кечирет дейт. Башкаларга жакшы мамиле кылып, мына ушинтип көптөгөн адамдардын ар кандай табиятына, ар кандай адеп акылагына чыдап, адамдарга аралашып, мына ошол жерде кулук мүнөзүн оңдоп, адамдар көптөгөн адамдарга каршы күрөшкөн себептүү дейт. Мына ушундай орозо адамдын дагы, тахажжудка турган адамдын дагы даражасына жетти дейт. Руббама зада дейт. Балки жакшы кулук мүнөздөн адамдын бәл руббама зад дейт. Балки дейт, жакшы кулук мүнөз адамдын даражасы мындан да бийик болот дейт. Анткени ал орозо кармаган адам, тахажжуд намазга турган адам бир эле нафсы менен күрөшүп атат. А бул көп нафсы менен күрөшүп атат. Мына ошондуктан мына ушул даражага жетти дейт. Демек, урматтуу мусулман, бир тууганым, биз кулук мүнөзүбүздү оңдогону аракет кылайлы. Адамдардан канчалык зыян тартып калбайлы. Же адамдардын бир начар кулук мүнөзүнө сабыр кылып, алардын бизге таш атканына ашатып, жакшы кулук мүнөз менен жакшы мамиле кыла турган болсок, мына ушундай улуу соопторго жетет экенбиз. Мына ошондуктан инсанга имандан кийин эле берилген эң чоң неемат, эң чоң жакшылык бул кулук мүнөз болуп эсептелинет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү намазга турган кезде дагы Аллах Тааладан мени жакшы кулук мүнөзгө баштагының, мени жакшы амалдарга баштагының деп дуа кылар эле. Жабир ибн Абдуллах айтат: Кана Наби саллаллаху алейхи ва саллям эгер пайгамбар намазга тура турган болсо каббара дейт. Такбир айтып, такбир тахриман айтып, андан кийин төмөндө дуаны окуйт эле. Инна салати ва нусуки ва махияя ва мамати лиллахи раббил аламин.
чындыгында менин намазым, менин чалган курбандыгым, менин тирүүлүгүм, менин өлүмүм дагы жалгыз аламдын Роббусу үчүн ла шарика лаху, ага эч кандай шериги жок. Мына ушул нерсеге мен буйрулганмын. Ва ана минал муслимин, мен мусулмандарданмын деп пайгамбарыбыз дуа кылат эле. Жана дуасынын улантысында Аллаху махдини ли ахсани амали ва ахсани ахлaqi. Аллахым мени эң жакшы амалдарга, эң жакшы адеп акылакка баштагының. Ла яхди ахсаниха илля анта, эң жакшысына сенден башка эч ким баштай албайт. Вакини саййил амали ва саййил ахлaqi, мени жаман амалдан жана жаман кулк мүнөздөн өзүн сактагының. Ла яқи саййаха илля анта, жаман амалдан, жаман кулк мүнөздөн сенден башка эч ким бизди коргой албайт, бизди сактай албайт деп пайгамбар саллаллаху алейхи намазга турган кезде дагы мына ушинтип жакшы кулк мүнөздү жана жакшы амалдарды сурап Аллах Тааладан дуа кылчу эле. Дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эгерде күзгүгө карана турган болсо, анда дагы төмөндө дуа кылчу эле. Аллахумма кама хассанта хулqi фахассин хулqi. Аллахым менин жаратылышымды кандай жакшы кылган сыяктуу, мени кандай кооз кылып жаратканың сыяктуу, менин кулк мүнөзүмдү дагы жакшылагын, менин кулк мүнөзүмдү дагы оңдогун, түздөгүн, кооздогун деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күзгү көргөндө мына ушул дуаны кылар эле дейт. Демек урматтуу мусулман бир тууганым, бул эмнеге далалат кылат? Кулк мүнөздүн диндеги орду аябай бийик экенин далалат кылат. Мына ошондуктан бул нерсеге биз көңүл каратып, өтө негиздүү амалдардын катарына көрүшүбүз керек. Намазды, орозону, ажылыкты, зекетти кандай көргөн болсок парыз деп, мына ушул кулк мүнөздү дагы мына ошондой көрүшүбүз керек. Бул дин адамдардын кулк мүнөзүн оңдоо үчүн келген, адамдардын ортосунда бири-бирине болгон мамилесин оңдоо, түздөө үчүн келген. Диндин келген максатынын эң чоң бир максаттарынан бири бул жакшы кулк мүнөзгө чакыруу. Дагы кыямат күнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң жакын адамдар мына ушул жакшы кулк мүнөздөгү адамдар болот дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү хадисинде айтат: "Инна мин ахаббикум иlayya ва aqrabukum minni majlisan yawmul qiyamah." Силердин араңарда мага эң сүйкүмдүүңөр дейт. Кимибиз пайгамбарга эң сүйкүмдүү үммөт болууну каалабайбыз, эң сүйкүмдүү пенде болууну каалабайбыз. Ошону пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Мага эң сүйкүмдүү адамыңар жана кыямат күнүндө мен менен мага эң жакын боло турган адамыңар" дейт. Ахасинакум ахлaqon, силердин кулк мүнөзүңөр эң жакшыңар дейт. Демек урматтуу мусулман бир тууганым, биз кулк мүнөзүбүздү оңдой турган болсок, түздөй турган болсок, жакшы кулк мүнөздө боло турган болсок, кыямат күнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен жанаша болот экенбиз. Жана пайгамбарыбызга эң сүйкүмдүү пенде болот экенбиз. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала кыямат күнүндө жакшы кулк мүнөздөгү адамдарга бейиштин эң жогорку даражасынан орун берет. Бейиштин эң сыйлуу жеринен орун берет. Бул нерсеге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сөзүн бекемдеп төмөндөгүчө айтат: "Ана заимун би байтин фи рабадил жанна." Мен убада беремин дейт. Бейиштин бир четинен, бир үйдөн дейт. Лимен таракал мираа ва икана мухиккан. Ким талаш жанжал таштай турган болсо дейт, эгерде акыйкатта болгон болсо дагы дейт, бирөө менен урушпаса дейт, бирөө менен жанжалдашпаса, бирөө менен тартышпаса дейт, эгер акыйкатта болгон болсо дагы адамдар ынтымагын сактап коюу үчүн, тынчтыкты сактап коюу үчүн талашпай кетип кала турган болсо, ушул адамга бейиштин четинен бир үйгө убада беремин дейт. Ва би байтин фи васатул жанна лимен тарака казба ва кана мазихан. Жана бейиштин ортосунан бир үйдөн убада беремин, ким жалган айткан таштай турган болсо дейт. Эгерде тамашалап сүйлөгөн болсо дагы жалган айткан таштай турган болсо, ушул адамга бейиштин ортосунан мен убада беремин деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай убада берип атат. Демек урматтуу мусулман бир тууганым, жалган сүйлөштүк бул шариятта харам болуп эсептелинет. Эгер тамашалап айткан болсо дагы жалган сүйлөштүк харам. Өзгөчө адамдарды күлдүрүш үчүн, адамдар тамашага салыш үчүн жалган сүйлөй турган болсо, бул чоң күнөө болуп эсептелинет. Ошондуктан биз жалгандан алыс болойлу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тамашалап сүйлөгөн болсо дагы жалган сүйлөбөйт эле. Жана үммөтү менен ошол нерсеге баштаган. Жада калса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ким адамдарды күлдүрүш үчүн жалгандан айта турган болсо, ага дозок болсун, ага дозок болсун, ага дозок болсун" деп 3 жолу кайталап айткан. Мына ошондуктан биз жалгандан алыс болойлу. Жана бейиштеги ордубузга жетели. Кийинки үчүнчүсү Ваби байтин фи алал жанна лимен хассана хулqahu. Мен бейиштин эң жогорку ордунан бир үйдөн убада беремин дейт. Ким кулк мүнөзүн оңдогон болсо, ким кулк мүнөзүн кооздогон болсо, ким жакшы кулк мүнөздө боло турган болсо, ушул адамга мен бейиштин эң жогорку жеринен бир үй убада беремин деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир убада берип атат. Албетте Аллах Таала убада бере турган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убада бере турган болсо, булар эч качан убадасына каршы чыкпайт. Демек урматтуу мусулман бир тууганым, биз кулк мүнөзүбүздү оңдойлу. Өзгөчө кулк мүнөз дегенде биз көчөгө чыкканда өзүбүздөн жат адамдарга, бөтөн адамдарга эмес, өзүбүздөн эң жакын адамдарга баштайлы кулк мүнөзүбүздү.
көчөгө чыкканда башкалар менен болгон мамилеңиз өтө сонун, достор менен болгон мамилеңиз өтө сонун, мечиттеги туугандар менен болгон мамилеңиз өтө сонун. Бирок үйгө келген кезде ата-энеңизге болгон кулук мүнөзүңүз, ата-энеңизге болгон мамилеңиз, бир тууганыңызга болгон мамилеңиз, агаңызга, иниңизге болгон мамилеңиз, карындашыңызга, эжеңизге болгон мамилеңиз, жубайыңызга болгон мамилеңиз, бала чакаңызга болгон мамилеңиз, кулук мүнөзүңүз начар болуп турган болсо, анда бул сиздин көчөдөгү адамдарга кылган мамилеңиздин эч кандай пайда жок. Сиздин эң жакшы кулук мүнөзүңүзгө акылуу бул сиздин жакын адамдарыңыз, сиздин жакын туугандарыңыз, эжеңиз, карындашыңыз, үй бүлөңүз, сиздин бала чакаңыз болуп не эсептелинет. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.